Касымалы Жантошев. Қаныбек романы. Екінші кітеп. Қайғылуу қапчығай. О, Құдай! Неге мінтесің? Неге мындай жараттың? Неге зарлаға зарды, бұрқыраған ыйды көрбейсің? Теги дүйнөдө берүүчү шыбагаңдан бул дүйнө үчүн неге бөлүп бербейсиң? Бизди мынча неге кыйнайсың? Кубаныч менен кайгы зарды неге тыйбайсың деп, ажаралы канын жайып, көзүнүн жашын жамгырдай төгүп үй жанында жалгыз олтурду. Анын мүчөсү, төгүлгөн жашы адамдыкындай болгону менен көрүнүшү жүк алдына чыгып, күн нурун көрбөй соолуган чөп сыяктуу эле. Колунун тамырлары көрүнүп, бет сөөктөрү оркоюп бери чыгып, жаактары ары кирип, күрөө тамырлары кыбылжып, соолуп бара жаткан арыктын суусундай кыбырап согот. Кайгынын каарына сөөлөт күткөнсүп, эки жагынан чыккан ак чачтары соккон желге сеңселген болот. Айыл арасында жандуу кыймыл жок. Кайгылуу мүшкүл бүтүн түшкөндөй, ким үчүндүр бүгүн аза күткөндөй. Кээ бир үйдүн алдында бирди жарым чал кемпир олтурат. Ал жылаңачка, бар жокко карабай, айыл арасына өзгөрүш киргизип чуулдап ойногон балдар да көрүнбөйт. Ылаалаган жылкы, сайгактаган уй жок. Баардыгы быдырамды, өз бетинче жайылып жүрөт. Айыл арасындагы көрүнүшкө төп келгендей, тоо башын туман басып, асманды ала булут каптап, жер бетине ала көлөкө өкүм сүргөнсүйт. Жаркыраган жай мезгили болсо да, айылдагылар үчүн табигаттын көрүнүшү сур, аскалар сумсайышып, жашыл чөптөр жансыз жаркыраган гүлдөр өлүңкү көрүнөт. Ар түркүм чөп жана гүлдөрдүн жытын мурунка искетип, бирден бирге согуп жорткон желда бүгүн тынып калган сыяктуу сезилет. Албетте, көздү жаш, көкүрөктү чер каптаса, адам баласы үчүн айланадагы көрүнүштүн көркү да көрүнбөйт, тардыгы да болбойт эмеспи? Дарыяхан карыпка суу берип, эки жагын кымтыды да күйүп жаткан отту ичкерлештирди. Күлүкан казанга суу куйду да чакасын жерге коюп, жерде жаткан кылжуугучту керегенин башына кыстарып жатып, тешиктен ажардын ыйлап олтурганын көрө койду. Анархан үйдө беле? Баягы ажар дагы ыйлап олтурат деп, Күлүкан Дарыяханга карады. Үйдө баласына көйнөк тигип олтурат эле. Ай жарыктык ай, канчалык кайрат кыл десе да болбойт. Ыйлайт деле олтурат. Балам ай, ыйлабаганда кантет? Эгер ошол ажардын көргөнүн сени көң көрсөң, дайныңарды таппай калаар элеңер, деп эмнегедир жаны кейип, каңырыгы түтөгөндөй, карып башын ары буруп кетти. Анархан баласына жаңы көйнөктү кийгизип жатканда тыштан Дарыяхан кирип келди. Жаш баланын мүнөзү кандай? Жаш баланын кубанычы да, капаланышы да жайкы күндүн жаап ачылышындай бир иш эмеспи? Эркин Дарыяханды көрө коюп, өзүнүн эбегейсиз кубанычынын жалгыз ооз сөзү менен түшүндүрүүгө аракет кылгандай, апа, ай, апа, апа, ай, деп оң колу менен көйнөгүн оң жак этегин чоюп, кудуңдап карай Дарыяханга умтулду. Ай, эң эле аяй көйнөк турбайбы? Оз садагаң болуп кетейин, өпкө жүрөгүмдү чабайын деп, Дарыяхан эркинди чап көтөрүп ала коюп, эки алкымынан жыттап, эки көзүнөн өптү. Бир шумдук эсине түшө калгандай мостое түштү да, акырын эшикти бир жагын ачып, эркинге ажарды көрсөттү. Эн атасы жаңы гана учурап үйрөткөн балапан куштай далбаңдап, эне, деген жалгыз ооз сөзүн улам кайталай, кенедей чөпкө чалынса жыгылып кетүүчүдөй колу бутун иретсиз шилтеген бойдон эркин ажарга карап жөнөдү. Энем ыйлап олтурабы? Деди Анархан. Энемдин ыйлабай олтурган күнү болмок беле? Деп Дарыяхан улутунду. Кантейин, баардык тагдыр менин колумда болсо, энемдин бир тамчы жашын жерге тамзаар белем, деп Анархан үшкүрүндү да көздөрүнүн жашын кылгырта тышка карай жөнөдү. Эне деген сөзүнө дагы бир далай кубанычтуу сөздөрдү кошкондой, былдырап келе жатып эркин жыгылып ыйлап жиберди. Алда балакетиңди алайын, деп Дарыяхан чуркап барып, эркинди көтөрүп ала коюп, жерди бир-эки урган болуп, көйнөгүн аяйлап, энекеси, уулуңдун көйнөгүн карачы, эң аяй, деп эркинди ажарга берди. Ажар эки көзүнүн жашын жеңи менен сүртүп, эркиндин көйнөгүн сыйпалап туруп, көйнөгүң морт болсун, өзүңдүн жаның бек болсун, деп эркиндин алкымынан эчеен кайталап өбүп, жаным, кубатым, аман эсен чоңоюп, алдыга өбөк, аркага жөлөк болоор бекенсиң. Же атаң сыяктуу көрбөгөн азапты көрүп,
Көрбөгөн кордуктарга көнөр бекенсиң. О, шум заман. Ушун етип шумданып турса, сенин багал чагыңды катырып, балтырыңды өстүрбөйт, деп ажар көзүнүн жашын төгүп жиберди. Анархан менен Дарыяхан каңгырыктарын түтөтүп, көздөрүнүн жашын кылгыртып, тескери карап кетишти. А десе оозунан күйүттүн жалыны чыккандай, ажар айрыкча кайгылуу болуп кеткен. Какаганга муштаган болуп, ажардын кайгысына кайгы, ыйына ый кошулган. Мындай ый, мындай кайгы жалгыз бул үйдө эмес, ар кайсы үйдө. Айларасын апат баскандай эртели кеч ар кайсы үйдөн муңканып ыйлаган ый, солкулдаган кошого угулат. Быйыл жазга жуук айылды кызылча каптап, 21 баланы алып кетти. Анын артынан келте келип, кемпир, чал, бала чака дебей 50дөй кишини алды. Мындан 2 ай мурун Урум менен Турум жана Жолой менен Чоконун уулу төртөө бир күнү каза тапкан. Бардык бүлөсү өлүп калгандыктан кай бир үйдүн казаны асылбай, түндүгү тартылбай калган. Бул айылда боору бүтүн баш эсин адам жок. Оң тарабынан Сооронбай, Айдарбектер, сол тарабынан Зуннахундар кыскандыктан айларасы анчалык жакшы эмес. Айларасы өлүм жетимдүү жана ачарчылык болгондуктан ар кимдин ою ар тарапта. Мындан 3 ай илгери айылдагылар чогулуп кеңеш кылганда, мен эч кимге мындай андай дей албаймын. Ар кимиң баш калкылап жамбага тургандай болгула деп Чоко бардык элге айта турган сөзүн айтып, болгон иштер жөнүндө кечиримин сураган болуучу. Элдин турмушу күндөн күнгө начарлап, өлүм бир жагынан басса, ачарчылык экинчи жактан туушар болгон. Болуштукту сөзсүз балам алып берет элем. Оңбогон Каныбек, чоколор түбүмө жетти. Мен алардын түп тамыры соолгончо кек кубалаймын деп 3-чү жактан Айдарбекти атка камаган. Кудайга шүгүр, болуш болдум, бирок үйүбүздүн жана анын досторунун, Ак падышанын тапшырган аманатын, ишенген ишеничин актабасам, тиги дүйнөдө жүзүм кара болбойбу? Эгер алардын ишеничин актап, тапшырган аманатын ордунан чыгаруу үчүн Чоко менен алымды баштап, айылындагы эркектерди бүт кармап берсем, менин жүзүм жарык болбойбу? Деп төртүнчү жактан Сооронбай чыкты. Ата бабабыз көрбөгөн кордукту көрсөтүп, өмүр боюнча бетке чиркөө боло турган шерменделикке калтырган Каныбек, Анархан, алым үчөөнүн жана ал үчөөнүн калкылап олтурганын канын ичпесем, көксөм суубайт деп 5-чи жактан Зуннахун, ага жардам берүү үчүн Түлкүбек чыккан. Эки доочу бир келсе, амалыңдын кеткени, эки оору бир келсе, ажалыңдын жеткени деп айылдагылардын аргасы кеткен. Эки жактан ээнирээк бастырып барып, эгин-тегин кийим-кече алуу иши алда качан тыйылган. Анткени ары күлчө тарапта эгин алып келем деп барып, Эркинбайдын уулу Сооронбайдын колуна түшүп таяк жеп, ошондон келе жатып Түлкүбектин колуна түшөт. Медерди Түлкүбек Зуннахунга берген экен. Зуннахун Кашкардын түрмөсүнө салдырыптыр дешет. Жок, андай эмес экен. Медерди Түлкүбек жигиттерине сабатып өлтүртүптүр дешет. Жок, Медер кара басып бузулуптур. Зуннахун Түлкүбектин колун куратып жана Кашкардан бир канча черик алып, бул айылга келмек болуптур. Бизди кармап берип өзү Түлкүбекке жигит болот имиш, деген сыяктуу коркунучтуу каңшаар угулгандыктан айларасы качан бузула баштаган. Ким кайда кетип жатканы белгисиз. Тек ар кими түн катып, көчүп жатып, бардыгы кетишти. Алымдын Оштон келишин, Карыптын айыгышын күтүп, Карыптын туугандары жана жалгыз Чоко калган. Бирок 2 айдан бери Алымдын кабар жок болгондуктан жана Карып оорусунан жөнүкпөгөндүктөн Карыптын уруксат алып, туугандары кечээ кечинде көчүп кетишкен. Чоко кечээ кечтен бери жол тосуп, азыр үйүнө карай басты. Эмне үчүндүр анын кабагы салыңкы, баласынын күйүтүнөнбү же карлыктын жеткендигиненби Чоконун жүрүш турушу мурункудай эмес. Чоко мылтыгын таяна басып, мүрзөлөрдүн жанына келди. Муңдуу кайгы көкүрөгүн кысып, жүрөгүн жараланткандай, көкүрөгүн керип каттуу үшкүрүп, кабактарын чытып, чыпталышкан сакалын сол колу менен бир сылап, көкшибердүү түзгө пайда болуп, кимдиндир асылдарын жашырып тургандай, үйүлгөн боз топурактуу көп бейит төбөлөрдүн айландыра карады. Мылтыгын жерге коюп, акырын чөкө түшүп, эски тондун эки этегин эки тизесине жаздап, алкымдары былкылдап, көпкө чейин буулугуп турду да, калтыраган муңдуу табышын акырын чыгарып, агзу биллахыны андан кийин кул кубатты 3 кайрып окуп, жалпарбактарга бата кылды да, мууну кеткен адамдан бетер, араңдан зорго турду.
Батыш жеттеги жолойдун мүрзөсүн жана ага катарлаш чыгыш жагындагы жаткан орун менен турумдун жана башкалардын мүрзөлөрүн кыдырата карап, жакында гана терүү жүргөн адамдар эми ушул боз топурак алдында өмүрлүк уйкусун уктап, айткан сөздү, кайгырган муңду укпай жатканын эсине сала, уулунун бейитине карап басты. Уулунун бейитине жакындаган сайын анын муундары бошоп, алкымы буулуп, көзүнүн кычыктарына жаш пайда боло баштады. Бирок өзүн өзү токтотууга аракет кылгандай ичинен купая бисмилланы айтып, уулунун мүрзөсүнүн батыш тарабындагы бир сарзанча келип олтурду. Уулуна багыштап Куран окууга ыңтайланганда, уулунун мүрзөсүнүн кырынан кимдиндир колунун башы көрүндү. Чоконун жүрөгү болк эте түштү. Көз ачып жумганча көңүлүнө алдан нече ойлор келип кетти. Уулум тирилип, чыгып келе жатабы деген ойда келип кетпей койгон жок. Чоко ордунан шашып тура калды. Акырын мойнун созуп карады. Сенден ажырап, кайда барып күн көрөбүз? Ала жаткын жалгыз, деп солкулдап ыйлап жаткан келинин көрө коюп, бакырып жиберди. Кайнатасынын үнүн укканда келини да бакыра, мууңдуу ичине үнүн чыгарды. Карыган ата энеңдин кайгылуу зарын уга кой. Кайгырып ыйлап биз келдик кадырлуу жалгыз тура кой. Ата энеңе карашар, иниже сенде ага жок. Көңүлүңө төтөп бел кылар өзүңдөн калган бала жок. Боз топурак үйүңдө мемире уктап жай жатпа. Турчу жалгыз, тура кой. Кайгылуу бизди какшатпа. Атаң келди жаныңа. Карыганда буркурап, тур жалгыз деп мен турам, түтөбөй күйүп, зыркырап деп, келини уулунун бейтин кучактап алып чырылдап ойлаганда, чоконун көзүнө эч нерсе көрүнбөй, аскалуу тоолор урап, эки капчыгай бирине бири кагышып, жер астын үстүн болуп, түн түшкөндөй караңгы болду да калды. Дал ошол минутада өкүрүп ыйлап жатканын же күлүп жатканын Чоко өзү сезбеди. Чоконун боздо өкүргөн үнүн угушуп, айыл тараптан Күлүкан, Анархан, Дарыяхандар жүгүрүп келишти. Капырай Чоке, өткөнгө өкүнүп, жетпестей кууганыңыз кандай? Жүрүңүз, деп Күлүкан Чокону колтуктап, анын артынан келини колтуктап, Анархан менен Дарыяхан жөнөдү. Бирок Чоконун келини үнүн баспады. Күйөөсү өлгөн күнү кан жошулткан эки беттен эми дагы кан жошултуп ыйлап олтуруп үйүнө келди. Карып оорусунан жакшы болду. Алымдын келишин күтө берип, Чоконун чыдамы кетти. Каныбектин дайынын билүү үчүн кеткен Алымдын эч кабар жок. Алым аман барбы же бирөөнүн колуна түштүбү деген суроолор күндөн күнгө күч алып, ар кимдин жүрөгүнүн башынын тереңден орун ала баштады. Күндүз кечке Анархан менен Дарыяхан жол тосуп, түндөсү Чоко жол тосуп, бирок 3 күндөн бери Анархан үйдөн чыга албай калды. Ажардын абалы күндөн күнгө начарлады. Айрыкча бүгүн эртең менен эки жолу үзүлүп кайра тирилгендиктен айылдагылардын баардыгы Каныбектикинде. Жол тосууга жалгыз гана Дарыяхан кетти. Ажар балам, кандайсың? Жакшы болуп калдыңбы деп жол тосуудан келген Чоко мылтыгын керегенин башына кыстарып, Ажардын жанына сыңар тизилеп олтурду. Жакшы, акебайым, деп Ажар алсыз табышын чыгарып, билер билбес башын ийкеген сыяктанды. Эркин эки сөөмөй менен эки көзүн мокочо кылып алып, Чокого карап, ата, бүү деп коркутууга киришти. Эй, мокочо экен. А бул кайдан чыга калган кызыл көз мокочо, деп бир азыраак коркмуш болду да, эркинди кучактай алып, эки алаканынан, эки алкымынан эки жыттап, садагаң болоюн эрмегим. Сен болбосоң 3-4 үйдүн ортосунда түн түшүп калаар эле, деп Чоко баланын көкүрөгүнө кысты. Ажар башын көтөрүүгө умтулганда эки жагында олтурган Анархан менен Күлүкан башын көтөрө коюшту. Ажар 2-3 жолу оор дем алып, эки жагында делдейип олтургандарга карап туруп, Чоконун колун өөп, мен адам болбойм аке. Акыңыз болсо кечиңиз. Каныбек болсо, деп өксөп жиберди. Бирок көзүнөн жаш чыккан жок. Бир топко кемшиңдеп турду да, мен эми силер менен коштошконум жакшы. Мени атам менен инемдин жанына өз колуңар менен коюп келгиле. Жалгызымдын жалгыз карындашы Сакадайга, жалгызымдын жалгыз туягы Эркинге, жалгызымдын жары Анарханга көзүңөрдү сала жүргүлө. Кантейин арман көп, айтууга дарман жок. Ушул өлүм алдында турганымда Каныбегимди көрүп бетинен бир өпсөм болор эле, деп дагы ыйлай жаздыкка башын шылк эте түштү.
Экинчи ирет эч кимге сөз айткан жок. Сүзгүн көзүн ачкан да жок. Алсыз тамыры анда-санда соккон болуп мемиреп жатты. Ажардын жүзүндө тирүүлүк белгисинен өлүм белгиси ашкере тургандыгын өлүм ишин башынан өткөргөндөр үчүн ачык көрүнүп турду. 3 күндөн кийин карып 5 койнун бирин союп, Ажардын үчүлүгүн берди. Чоконун байбичеси Күлүкан, Дарыяхан үчөө Ажардын сөөгүн кармагандыктан Анархан Ажардын кийимдерин үчөөнө бөлүп берди. Чоко жалгыз коюн баласына атап бардыгын чакырды. Иш ушундай болду карып. Өткөн кеткен болсо кечиргиле. Калдайган калың айыл элек, үркөрдөй 3 түтүн калдык. Кантебиз? Тагдыр ушундай экен деп, көзүнүн жашын кылгыртып көпкө чейин Карып менен Күлүканга карап тунжап турду да, Анархан балам, өз акылың өзүңдө. Жанакы айтканың рас болсо, биздики жакка барып калаарсың. Колдон келсе сенден жардамымды аябасмын деди да, Чоко дагы ойго кетти. Карлыктанбы же жалгыз уулунун күйүтүнөнбү, Чоко кээде сүйлөп жаткан сөзүн бүтүрбөй, башка сөзгө кирип кетет же айта турган оюн бутташтырып көпкө созуп унутуп кетет. Же өзүнчө наалып, кимгедир каарын төгүп сөгөт. Кээде мылтыгын колго алып, аңуулоого жөнөйт, бирок тоого чыга албагандыгына арман кылгандай, жаш чактагы кубаты жоктугуна кейигендей эчен ирет үшкүрүп туруп, кайра үйүнө кайтат. Кээ учурларда үйдүн жанында туруп караган бутан атат. Огу мээлеген жерге тийбесе да, чаң бурт этип чыга түшсө, чоң кубанып калат. Карып Чоконун сөзүнө сөз кошуп же башка сөз баштаган жок. Ар ким өз тагдырынын келечегин ойлогондой тымтырс. Күн кылкылдап батып бара жаткан учурда Чоко жүгүн артып жөнөп калды. Үйдүн жыгачын жалгыз өгүзгө, тутууларын жана майда чүйдө эмереген уйун арткан. Каралуу тул болгондуктан жалгыз байталын келинине мингизип өгүзүн жетелетти. Анархан менен Дарыяхан курдашын узата барып, жол тосууга бирге жөнөштү. Кемпири уюн жөө жетилеп, артынан Чоко айдап алды. Жоктун жону каттуу өгүздүн мойну каттуу деген эмеспи? Көчкөндө калың килем жаптырып, шуру байлап тактырып төө жетилеп, эки жагына эки келинди жөөкер кылып алып, көчкөн журттан өлгөн күйөөсүн жоктоп ыйлай турган Чоконун келине аргасыз байтал минип, амалсыздан өгүз жетилеп ыйлоого туура келди. Күн батып, күкүк басылды. Күйүттүү бейбак ачынды. Күмүрөй көрдүн алдында күлүстөн неге жашынды? Күн өтпөй алыс барабыз, күлүстөн көтөрчү бери башыңды деп келини ыйлаганда Чоко байбичеси экөө да боздоп ыйлай башташты. Көкүрөктө чээрдүү кайгыларды көп болгондуктан Анархан менен Дарыяханда муңдууларга мукамдуу үндөрүн кошуп, Капчыгай ичин жаңыртышты. Каралууга кошулуп кара кийинген Капчыгай ичи карарып, муңдуу үнгө муңун кошкондой, аскалуу Капчыгайдын жаңырыгы алда кайда кетип жатты. Энеси бүгүн жаңы өлгөндөй, зар кайгынын каардуу селин эми жаңы көргөндөй, өпкө-өпкөсүнө батпай, жаңы өрдүргөн саамай чачтарын сербейтип, Чоконун көчүн ээрчей карап үй алдында сакадай эркинди көтөрүп турат. Бир сөз айтышпай муңгайышып, Карып менен Күлүкан өз үйлөрүнө жөнөнүп отурушат. Көз байланган убакта Анархандар Чоко менен коштошту. Анархан менен Дарыяхан тушамада калышты. Боздогон үндөрүн баспай, Чоколор төмөнкү чоң Капчыгайга барганда түндүк тарапка карап бурулушуп, көздөн далда болду. Боздоп ыйлаган муңдуулардын үнү алда кайда алыстап, угулбай да калды. Шордуулар, аман эсен жетишер бекен деп боору ачыган Анархан улутунуп койду. Анархандын суроосуна Дарыяхан жооп берген жок. Экөө тең алдагандай терең ойлордун кучагына түшүп термелди. Уктаган баласын эркелеткен энеден бетер соккон жел беттен сылайт. Каттуу кайгыга батып, кабагын салган карттан бетер аскалуу зоолор түнөрүңкү, жылдыздар сумсайыңкы. Каныбектен антип ажырадым. Кайната кайненелерден минтип ажырадым. Кана, мындан ары мени тагдырым кандай болот? Калдайган калың айыл элек. Эки үй калдык. Карып болсо эли тарапка кетет. Мен кайда барам? Жалгыз үй ушул Капчыгайда каламбы? Анда менин күнүм кантип өтөт? Бүгүн болбосо эртең ат жылаңач өлсөм, же колго түшсөм, андан көрө бир жакка кетүү керек. Бирок кайда? Алымдарды ээрчитип кайта кетүүгө болбойт. Анда сөзсүз колго түшөм. Ар намысы үчүн Зуннахун сакадай менен эркинди боорун жештен да кайра тартпайт. Рас, эч кайра тартпайт. Эгер эки бала менин бутума кишен салбаганда,
Жалғыз башты қайда болса да қалқылар елем. 2 бала бар. Антип мен 2 баланы бирөөнүн колуна чырылдатканым таштап кетем. Кантип, кантип? Жок. Сүйгөнүмдүн уялашын, жалгыз баласын эч кимге таштай албаймын. Ошол 2 бала өлгөн жерде мен да өлүүм керек. Макул. Ошондой эле болсун, бирок кайда? Кимге барып баш пааналоо керек? Ошкобу? Анда кандай болмокчу? Оштун түрмөсүнөн Каныбекти чыгарып ала аламынбы? Кантип чыгарып алам? Аракет кылбай берекет жок. Теги бир аракет кылуу керек го. Рас, деген сыяктуу ойлор кара булут каптагандай Анарханды каптап, биринен сала бири келип кете берди. Бул сыяктуу тумандаган ойлордон Дарыяханда качык эмес эле. Түн ортосуна жакындаган кезде чыгыштагы асканын артынан жаркырап ай чыга келди. Анархан менен Дарыяхан жаркыраган айды бир кыйла эч тутушту. Жеңе, Кокус Зуннахун келип калса, чын эле сизге жакшылык кылбайбы? Деп Дарыяхан мылтыгын жанына жөлөп, 2 колун жеңине катып Анарханды карап калды. Жакшылык кылбайт. Койчу. Рас. Ошончолук камкорбу? Уялаштык боор анда да бар чыгар? Мен үчүн Зуннахундан уялаштык боор табылбайт. Анда уялаштык жүрөк болсо, мени Кермахунга бербейт эле. Ал эми менин кылган кылыгымды карачы, деп үшкүрүп койду. Рас. Деги аман эсен эле бир жакка жылып кетсек экен, Кокус жалгыз үй калганыбызды укса, келип калары сөзсүз, деп Дарыяхан ойлонуп турду да, кандайдыр бир коркунуч көзүнө элестегендей жүрөгү болк эте түштү. Бирок өзүнүн корккондугун Анарханга сездирбеш үчүн тамагын жасап, оң жагындагы ташка акырын барып сүйкөнүп, көзүн жумуп алды. Дарыяхандын суроосунан улам Анархандын эсине алда качандан берки иштери түштү. Сонор кууган аңчыдан бетер биринен сала бири эсине салды. Жемин издеген Турумтайдай оюна Каныбектин энеси урганы, аны Зуннахун аты өлтүрүү үчүн өскөрүн өзүнө каздырганы, энеси уу берип өлтүргөнү жатканы, Каныбектин кайта колго түшүп барганы, Кермахунду алдаганы, энесин алдап качканы, дагы башкалары түшүп кырдан кылт эткен түлкүдөй элес булас өтө берди. Капчыгайдын оозунан Зуннахун менен Түлкүбек көрүндү. Зуннахундун мингени сары жорго, Түлкүбектин мингени кула жорго. Экөө тең алчылантып алдында келе жатышат. Ал экөөнүн артында жарактуу көп киши, ал көп кишинин артында калың черик. Алардын көрүнүшү көзүнө көрүнгөндүн баарын сорчудай, кекенгендердин канына тоюучудай болуп келе жатышат. Анархандын жүрөгү оозуна тыгылды. Өлдүк, ат! Деген үнүн каттуу чыгарганда мылтык тарс этип атылып кетти. Эмне жеңе? Деп көшүлүп бара жаткан Дарыяхан ордунан ыргып туруп, өз мылтыгын алууну унутуп, Анархандын колундагы мылтыкка жабышты. Дарыяхандын суроосуна Анархан жооп берген жок. Тек тоңгон өлүктөй катты да калды. Тарс эткен мылтык үнүнө капчыгай ичи жаңырып, жаңырыктар аскадан аскага кетти. Анархан эсине келе баштаган сайын денесин муздак тер басып, бүткөн бою шалдырады. Дарыяхан кичине эсин жыйып, өзүнүн мылтыгын ала коюп, кулагын кайрып, төмөн жагын эчейин рет карады да, эмне болду? Эмнеге аттың жеңе? Деди. Дарыяхандын үнүнө өтө каттуу корккондуктун белгиси бар эле. Сарсана, саруу байымдуу киши курусун, деп Дарыяханга өтө чоң күнөөлүү болгондой төмөн карап, кечирим сурагандай жылмайды да, ойлонуп олтурсам эле, көп колу менен Зуннахун, Түлкүбектер келе жатат. Көп ойлонгондуктанбы, же корккондуктанбы көзүмө укмуш көрүндү. Ат деп каттуу кыйкырганымды жана мылтыгымдын кандай атылып кеткенин өзүм да сезбей калдым, деди Анархан. Алда жеңеке, ай, мени өлтүрүп кое таштадың, деп Дарыяхан Анарханды мылтыгын октой баштады. Чыгыштан чолпон жаркырап, өзөн башынан таң атаардан салкын жел зыпылдай жүрө баштады. Таң атканын кабарлагансып, кайбир чымчыктар үн салды. Сопулардын азан чакырганын туурагансып, алдагайдан ала күбөлөр күркүлдейт. Табигаттын бардык көрүнүшү тынчтыкта. Бул тынчтыкты бузгансып, төмөн карай арылдап кетип жаткан жалгыз гана балыктынын суусу. Мылтык үнүн угуп, санаалары тынбагандыктан Карып менен Күлкан келип кайта кетишти. Кокус жоо келип калса, Дарыяхан менен Анарханга жардам берүү үчүн келишсе керек. Эгер чындап жоо келип калса, 4 адам 2 мылтык менен эмне кылмакчы? Чындыгында буларды калкылап турган себеп эл арасына тараган ушак эле. Сооронбай Эркинбайдын уулун урдурган экен. Ал үйүнө барып өлүптүр. Эркинбайдын уулунун кунун алуу үчүн жана Каныбектин кегин алуу үчүн
Çokolары аябай камынып жатат. Киши башына бирден мылтык урунуп, балыктынын оозуна замбирек орнотуп тур. Замбиректин огуна кабылган адамдын жаны калабы? Дешип, эл арасында ойдо жок ушак таралган. Ошондуктан Сооронбек, Айдарбек жана Зуннахундар акылдашып отуруп, тике кол салып барууну тыйып, эки жакка чыккандарын талкылай берүү жөнүндө чечим кылышкан. Бирок бул жердеги элден эч ким калбай качып кетип жатканы жөнүндө алар эч неме билген эмес. Себеби бул айылга корккондуктан эч ким келбейт. Бул айылдан көчүп кеткендер болсо өз башы үчүн эч кимге сырын айтпайт. Дарыяхан, эмне? Бир да ушу кылдыбы? Кана? Деп экөө тең элеңдеше эки жактан дабыш тыңшашты. Төмөнкү мерлиштен бир киши көрүндү да бир карата бурулуп жөнүп калды. Дарыяхан менен Анархандын төбө чачтары тек туруп, бүткөн бойлору дүрүлдөй баштады. Мына келе жатат. Садакаң жеңеке, эмне кылабыз? Сен аткын. Жок, өзүң ат. Менин көзүм эч нерсе көрүнбөй баратат, деп Дарыяхан калтыраган үнүн чыгарды. Теге келе жаткан атчан эки көзүн Анархан менен Дарыяхандын айырбай келе жаткандай көрүнгөндүктөн экөө таштын коңулуна олтурушса да, өздөрүн дөбөнүн башында даанап олтургандай сезишти. Атчан жакындап келип тура калды да, эмнегедир чоочулап алдын ала оозангандай. Ой! Кароолдо ким бар? Деп тыбыштады. Алымдын үнү? Кийими башка го? Ооба. О, кароолдо ким бар? Деп атчан экинчи ирет кыйкырды. Алым, ошол экен, деп Дарыяхан ордунан тура калды. Алымдын жүрөгү оозуна тыгылды. Анын көзүнө айылдагылар бүт кырылып, жалгыз гана Анархан менен Дарыяхан калгандай көрүндү. Көз ачып жумганча бул кандай укмуш? Эмне үчүн бул экөө кароолдо? Айылдагы эркектер кайда кетти? Эркектер колго түшкөнбү же дагы бир шумдук болгонбу деген сыяктуу ойлор келип кетти. Капырай, деги аман эсенсиңерби? Деп Алым обочодон сурай баштады. Аман эсенчилик? Өзүң аман эсен келе жатасыңбы? Деп Анархан кичине утурлай басты. Анын көрүнүшү Алым үчүн терең сыр сактагандай сумсайыңкы жана шумдуктуу. Алым Дарыяхандын ыйлап турганын көрө коюп, эмне ыйлап турасың? Эмне шумдук болду? Деп кумсыра түштү. Корккондуктанбы же Алымды көрө коюп сүйүнгөндүктөнбү, же Алымдын жакшы көргөн энеси Ажардын өлгөндүгүнөнбү, же жалгыз үй журтта калгандыгына ардангандыктанбы, Дарыяхандын жашы мөлтүрөп төгүлүп турду. Сизден корктук, деп билер билбес жылмая жашын сүрттү, бирок анын жылмайышы чын айткандыктын белгиси эмес эле. Алым атынан түшө калып, Анархан жеңе, аман эсен жүрдүңүзбү? Үй бүлө аманбы? Эркин чоңойдубу? Деп кол алышты да Дарыяханга умтулду. Анархан шүгүрчүлүк дегенден башка эч жооп кайрган жок. Эки көзүн жалжылдатып Алымга тегилди. 2 айдан бери көп азаптарды чеккендиктенби же 2-3 күндөн бери түн катып жол азабын көргөндүктөнбү, Алымдын көрүнүшү Анарханга коркунучтуу туулду. Эмне дээр экен? Каныбек аман эсен түрмөдө экен дейби же өлүптүр дейби деген суроо көз ачып жумганча Анархандын көңүлүнө миң кайтыланды. Дарыяхандын кыяпатын көрүп сезе койду да, барган ишиң кандай? Акем аман эсенби? Деп сурап жиберди. Акең аман эсен бар. Түрмөдө эле жатат, деп жаны чыгып келе жаткан кара мурутун сылап, билинер билинбес улутунуп койду Алым. Деги аман эсен тирүү барбы? Деп Дарыяханга берген жоопко ишенбегендей Анархан умтула басып, Алымга дагы тигилди. Бар Анархан жеңе. Мен сизге калп айтмак белем, деп эмнегедир кечирим сурагандай шылкыйып туруп, Эдиге деген тилмеч аркылуу ат бекетке сүйлөштүм эле. 50 сом берип. Өзүң кудай болбогон соң көрөр күнүң ушу деген тура. Эчтеме чыкпады. Күнүгө эртең жооп алып берем деп жүрүп 2 айдан бери сандалтты. Акырында 50 сом да жок, жооп да жок болуп чыкты. Коркунуч көп болгондуктан өзүм ачык айрым кирише албадым. Өткөн жума күнү кокустан эле Каныбекти көрүп калдым, деп сүйүнгөндөй көрүнүш менен мен Оштун пиян базарынан чыгып эски шаарды көздөй бара жатсам, түрмөнүн эшигинин алдынан бир далай киши айдап келип калды. Каныбек оюмда жок эле. Буларды кайдан айдап келди болду экен деген ой менен карап калдым. Карасам Каныбек жүрөт. Өңү саал, азыңкы, колу бутунда кишен. Мен кубанганымдан кыйкырып жибере жаздадым, анан Каныбек да мени көрө коюп бирдеме дейин дегичи болбой, ары түртүп кийирип жиберишти. Аңгыча болбой сол жаккы чыкыйга бирөө коюп калды. Карай салсам полиция. Түрү суук бирдеме деп эле балдырайт. Көзүң жамандыкты көрбөсүн.
Çurkadımda kettim dep күлүп койду. Шордуунун шору арылган эмес экен го, деп Анархан көзүнүн жашын төгүп жиберди. Жалпы адат боюнча жана Анархан менен Сакадай көңүлдөрүнө алар деген ой менен алым ажарга өкүрүп бакырып түштү. Күлүкан баштап келиндер ыйлап бүткөн кезде «Абакебай, ушун этип жетим калдым. Биз Шордуунун багына абакемди ээрчите келсең болбойбу?» деп Сакадай бакырып келип алымдын мойнуна асылып калды. Муңкандар үчүн муңдуу баланын мукамдуу үнү кандай? Муңдуулардын ыйы кайта башталды. Түшкө жакын баардыгы чогулуп барып мүрзөнүн жанынан нан жасашып, молдолугу жок болсо да карыпка жормолдотуп Куран окутушуп, үйгө карап кайтышты. Чоң ата чоң энем өз энем жер алдында, абакем түрмөдө. Биз Шордуу эми кантип күн көрөбүз деген Сакадайдын сөзү дагы баарын ыйлатты. Алым ушул жашка келгени Сакадайдын сөзүндөй күйгүзгөн сөздү, муңдуу назик үндү угуп, бүгүнкүдөй өксөп ыйлап көргөн эмес. Жана калдайган калың айылдан ажырап, жалгыз калгандыктын күйүтүн да тарткан эмес. Капчыгайдын каңыраган ээндиги, Сакадайдын муңдуу үнү алымдын эт жүрөгүн эзип, баардык кубатын алган сыяктанды. Кеңеш алда качан бүткөн. Анархан Сакадай менен эркинди алып ошко бармак болду. Карып Күлүкан экөө каттуу бакыт тарапка барып, баш калкылап, жан бакмак болушту. Дарыяхан алымдан сурагандыктан жана алым өзү да Анарханды кыйбагандыктан Дарыяхан Анархандар менен бирге кетмек. Алым болсо андалуу мындалуу бүлө болмок болду. Бул кеңеш жөнүндө эч ким иренжиген жок. Күн бата тушамадан өтүшүп, чоң Капчыгайга келишти. Алдыда бара жаткан карып коштошуп, ажыраша турган мезгил жеткенин белгилегендей, атынан башын буруп туруп калды да, «Кана, Анархан болом. Эми коштошолу. Өткөн кеткен жамандык болсо кечиришели. Ушинткен күндү көрүүнү эч кимибиз каалаган жок элек. Бул да болсо Кудаанын буйругу экен. Аманчылык болсо кетирген туяк четилип, бөксөргөн аягыбыз кайта толгусу бардыр», деп жашыңкы табышын чыгарып, Анархандын колун кыса кармады. Келечек тагдырлар кандай болооруна көз жетпей, алыска ажырашып бара жаткандыктан эски чердүү, муңдуулардын коштошууы башталды. Мына, кайгылуу Капчыгай. Күндүзү бооруна жайылган малга, түндөсү жаркылдап оту күйгөн калың айылга магдырап, жандын, малдын түркүмүнүнө үн кошуп, кимдендир кучагына калкалагандай болгон Капчыгай бүгүн малсыз, жансыз, калың айылсыз каңгыраган. Кайгылуулардын үшкүрүгүнөн жаралгансып, Капчыгай ылдый муздак жел жүрдү. Сайда саны кумда изи калбаган шордуулардын көз жашынан жаралгансып, балыктынын суусу жатат. Кокту колотту туман басып, асманды кара булут каптады. Капастагы шумкарлар. Күн ысык, адам көп, көчө тартипсиз. Көчө менен бирөө желдирип келип же кош ат чеккен орумдуу извозчик өтүп кетсе, көчөнү чаң басат да калат. Бирок туулгандан бери адат болуп калгансып, буруксуган чаңдан эл көп жийиркенбейт. Эски шаар, жаңы шаар болуп, Ош шаары экиге бөлүнгөндүктөн, экөөндөгү курулуш, көчөлөрүндөгү көрүнүш эки башка жана андагы жашаган адамдар да экиге бөлүнгөнсүп турат. Түрмөнүн күнбатыш жагындагы экинчи көчөдөн чыгышка карай жаңы шаар болуп аталгандыктан, европалык форма менен үй салдырган европалыктар турат. Түрмөдөн бир көчө чыгышка басып барып, оң тарапка бурулган жерде базар. Бул базарда соода кылуучулардын көпчүлүгү европалык. Базар анчалык чоң болбогону менен майда чүйдө саткан дүкөндөрү көп. Ошон менен бирге эртелик кеч көчөнүн көркүн ачуучу кабактар бар. Мас болуучулар көп болгондуктан Пиян базар деген атка конуп кеткен. Чындыгында бул базар атына жараша бар эле. Мас болуп жыгылуу, эки-экиден, топ-топ болуп кызылала кан жайышып урушуулар бул базардын кызыгандыгы катарындагы көрүнүшү боло турган. Күмүш саркналуу чылым чегейин десең эки шаарга бар. Кайып болуп өлүп кетейин десең Пиян базарга бар деген лакап эл арасында жайылып кеткен. Кылган иши жок болуп күткөн үмүтүнөн эч натыйжа чыкпагандыктан алым абдан зерикти. 5 тыйындык соодасы жок болсо да таң эртеңден бери жаңы шаарды кыдырды. Жакшы чыккан мусалладан эки чыны ичип, анча-мынча кызып та алды. Базардан чыгып төмөн келе жатканда оң кол тарабындагы казармандын дарбазасынан ат ойнотуп 30дай атчан солдат чыга келди. Алдында каракашка ат минген офицер тири укмуштуу сурданып, муруттарын чычайтып, үстү башын жаркылдатып, кылычын кыңгырантып, көчөнүн ортосуна келип төмөн бурулду. Анын артындагы аскерлер да офицердин артынан бурулду.
Бардығының мінгені оқшош қара ат, қылычы белде, тапанча, жанда мылтық иінде оқшош киінген. Алымдың көзіне бір айылды азыр эле барып чаап келүүгө бара жаткандай көрүнүштү. Көчөнүн батыш жаккы жээги менен төмөн карата ээрчий басты да алдынан чыккан татарга умтула. Бул солдаттар кайда барат? Деди. Татар колу менен ак бууранын капчыгай тарапты нускады да, шаардын баш жагына барып ат ойноткону же башка жакка барабы, ачык билбейм, деп өтө берди. Алым азыраак баса түшүп, шаардын башына карата төтөлөп бир көчө жогору барганында оң тарабы ачык талаа өңдүү болду. Бул талаанын нары жагынан көркөмдөлүп жасалган көк үйдүн төбөлөрүндө алтын сыяктуу жаркылдаган кресттер бар. Бирок анын чиркөө экенин Алым билген жок. Оёздун турган үй экен го деп ойлоду. Сол тарабынан төбөсү жашыл сыр менен сырдалган көк үйдү көрдү да, бул дагы бир чоңдун үй экен го деп ойлоду. Чындыгында бул тепирейген көк үй Ош шаарынын почтосу эле. Алым эки жагын карап делдейип туруп, почтодон жогору өтө бергендеги сол кол тарапка бурулган баг арасындагы жолго түшүп кетти. Көп узабай сол тарапка бет алып, ак бууранын суусуна салынган Акимдин көпүрөсүнө барды. Эски шаардагы чоң көпүрөнү көрүп жүргөндүктөн бул көпүрөгө таңыркаган жок. Көпүрөнүн үстүнө чыгып, арылдаган ак бууранын акканын, кирген буурадай ак көбүгүн чачканын карап туруп, Сулайман пайгамбар өзүнүн даанышман улук даражалуулугу аркасында дөөлөрдү өзүнө багындырып, ошол дөөлөргө тетиги аскалы тоону кестирип, ушул ак бууранын суусун бери агыздырган экен деген сыяктуу элден уккан элдин эски сөздөрүнө эсине түшүрдү. Алым көпүрөнүн үстүнө туруп, шаардан Акимдин багына карап чыгып бара жаткан эки аял, эки эркекти көрбөй тура берди. Аялдардын бири Алымды көрө коюп, көпүрөдөн тиги немени кетир дегендей кылып эрине карап кудуңдады. Эркектердин бири катуу сүйлөп, кабагын үтүрүңдөтүп Алымга карап умтулду. Алым жалт карай салып чоочуп кетти. Орустун эмне дегенине түшүнбөсө да, кабагын үтүрүңдөтүп, колун нускагандыгынан улам жолдун оң тарабына чыга берди. Бирок эмнегедир ыраазы болбогондой катындар мурундарын чүйрүшүп, кеттенчиктече дагы бирдеме деп култуңдашты. Эркек дагы колун нускап, үтүрөңдөп жолдун экинчи тарабын көрсөттү. Алым алардын эмне үчүн минтип жаткандыктарына түшүнбөй, делдейип тура калды. Экинчи эркек чуркап келип, Алымды түртүп, жолдун сол тарабына чыгарды да, бир тээп түртүп жиберип, чөнтөгүнөн жоолугун алып, колун арчып, күлүмсүрөй беркилерге карады. Анын мындай эрдигине кубангандай берки эки аял жаналык албай күлүштү. Бул эркектин бири почта башчысы, бири сооп орундарынын башчысы. Тиги эки аял ошол экөөнүн аялы эле. Алымдын көпүрө үстүндө турушу, андан жолдун жел тарабына тура калышы тиги көпкөн аялдар үчүн эң жаман эле. Алар саякат кылып жүргөн жерлеринен Алымдайларды көргүлөрү келбей турган. Бул господалардын эмне үчүн мындай мамиле кылгандыгына Алым эч түшүнбөдү. Муштумдарын түйүп, тиштерин кычыратып, эчейин ирет чуркап барып коюп жиберүүчүнү да ойлоду. Жашабыраак калган өзбек кетменин ийине салып, багарасынан басып келди да Алымга салам айтып, «Кайсы жерликсиң, тууган?» Алым тиги оруска бир тептиртип, бир муштатып унчукпай кала бергендигине намыстанып, бул адамдан уялгандай төмөн карап туруп, «Алайлыкмын». Базарлап келгенсиң го? Ооба. Дурус экен, иним. Мен ушул жерлик өзбекмин. Мына бул бактардын арыгын чаап, суусун суугарам деп, улутуна кетменин жерге коюп, тиги өйүздөгү бакты Акимдин багы деп коебуз. Оштогу төрөлөрдүн баардыгы ошол бактын арасына сейилдеген барат. Албетте, иним. Сеники өзгө албак арасынан орун жок, деп өзбек бир аз ойлонуп турду да, «Атың ким, иним?» «Орунбай», деди Алым. Менин атым да Орунбай, деп аты уйкаш чыккандыгына кубангандай өзбек күлүп койду. «Албактын арасына биз барууга болбойбу, Орунбай аке?» Албак арасы эмес, ушул жол менен жүрүүгө болбойт, деп Орунбай азыраак ойлонуп турду да, «Албак арасына ак сөөк төрөлөр барат. Алар бизден жийиркенет. Ошондуктан алар баскан турган жерлерине бизди жүргүзгүлөрү келбейт. Көрдүңбү, жана сени жел жагына чыгарышпай уруп, жолдун тиги тарабына айдап чыкты», деп Орунбай карап калды. Орунбай бул сөздөрдү жөн салды гана Алымга боору ачкандыктан айтса да, Алым үчүн жерге кир, жигит эмес экенсиң, таяк жеп кала бердиң дегендей сезилди.
Уялганынан Орунбайга карабай төмөн карап кызарды. Эчтем эмес, иним. Булар ак сөөктөрөлөр. Бизде адам катарында көрүшпөйт. Мышыкка оюн, чычканга өлүм деген эмеспи? Дал ошондой, деп бир аз зээни кейип турду да, менден 12 жаш кичүү Мамаджан деген иним бар эле. Быйыл 30га чыкты, деп терең улутунуп. Ошол иним өткөн жазда ушул көпүрөдө турса, сулуу кыз колтуктаган бир орус жигит келет. Менин иним унчукпай тура берет. Биз келе жатсак, калпагыңды алып, жолдон тигиндей чыгып турбайсың, деп баягы кыз колтуктаган орус жигит иними жаакка коюп жиберет. Инимдин ачуусу келип, курс жигит эле. Орус жигиттин эки жаагына эки чаап жиберет. Кызы бакырып кайра чуркайт. Аңгыча полиция келип менин инимди карбайт. Ал жигит ушул Ош акиминин Маскепте окуган уулу экен. Ал иним ошондон бери түрмөдө жатат. Эмне болору белгисиз. Менин оюмча жана, деп ары жакта темир күрөк көтөрүп келе жаткан орто жаштуу орусту көрсөтө, Сергейдин оюнча менин иними сот кесет. Бирок эче жыл кесет. Баардан мурда Шиберге айдап жибербес бекен, деп Орунбай көзүн жашылдантып, кандайдыр иштин айланасын сурагандай алымга тигилди. Демек, кылмыш иниңизден болбогондон кийин адилеттик кылышар, деди алым. Иним, адилеттик асманда, тепкичи акчадан эмеспи, деп жардамсыз, амалсыз экенин далилдегендей Орунбай үшкүрдү. Кимдин акчасы көп, адилет ошонуку колдо, деп ороп жасаган тамекисинин түтүнүн буркуратып, достук күлүмсүрөш көз караш менен Сергей алымга көз кызып койду. Адилеттик асманда, тепкичи акчадан деген макалга алым абдан уйду. Зуннахундун байлыгындай байлыгым болсо, Каныбекти гана эмес, Ош шаарын бүт сатып албас белем, деген ойда эсине түшүп кетти. Иним, алайлык экениң ырас болсо, сенден бир сыр сурайынчы, деп Орунбай оңтойлонуп турду да, жакында инимин зайыбы түрмөгө тамак кийирди эле. Ошондо иним дастрконго ороп бир нанды кайта бериптир. Туткунда жаткандын колу тийген нан таберги эмеспи, деп бардыгыбыз чогуу олтуруп жейли десек, арасынан кат чыкты. Катка: аке, мен жакшымын. Эмне болорубуз маалым эмес, түрмөдө киши көп. Мени менен бир камерада Каныбек деген кыргыз жигит жатат, дегенде алымдын көзү жайнап, өңдөрү өзгөрүлө түштү. Орунбай алымдын кыянатын байкай койду да: эмне, иним, сен Каныбекти тааныйсыңбы? Жок, айта бериңиз, деп алым шашуу менен бирге ыңдайсыздана түштү. Каныбек абдан сонун жигит экен. Мен аны бир тууганым сизден да артык көрүп кеттим. Эгер анын башынан өткөргөн окуясын сиз уксаңыз, ыйлабай олтуруп укпас элеңиз. Ал өзү кадимки Айдарбекти атканын карал экен. Кашкар түрмөсүнөн мурдагы жылы чыгыптыр. Эми бул түрмөдө отурат. Бирок ал кески кесеп уур эмес. Азаттык үчүн көп азаптарды кечиптир. Аке, мен десең ушул Каныбек үчүн бир жакшылык кыл. Карыган чоң ата чоң энеси жана өз энеси жаш карындашы жаш алган аялы, жаңы төрөгөн баласы калыптыр. Мындан 5 жыл мурун Карымжан байбатча тери алып келип беремин деп алайга барбадыңыз беле? Ошондо Чоко деген чалдан көп арзан тери алдым деп кеп салгансыз. Каныбектин үй бүлөсү ошол Чоко деген чалдын айылында экен. Өзүңүз эптеп барбасаңыз да, же алайдан келген кыргыздан болсо да сурап, үй бүлөсүнүн амандыгын эптеп билдириңиз, деп жазыптыр. Эми сен алайлык болсоң ошол Каныбектин үй бүлөсүн билесиңби? Алар аман эсен барбы, деп Орунбай алымга тигилди. Мен Каныбекти билем, бирок сыралышып көргөн жигитим эмес. Чоң ата, чоң энеси жазында келте оорудан каза тапкан. Өз энеси жазында ошол Каныбектин күйүтүнөн жүрүп каза болду. Аялы, баласы, карындашы аман эсен, бирок ал үй бүлөсү жакында Ошко көчүп кетти деп уктум эле. Кайда кимдин коросунда көчүп келгендигин билбейм. Алым деген иниси да көчүп келсе керек. Туура. Алым деген иниси каткада жазылган. Алым эмнеге келген, деп сөзгө аралашууга аракет кылгандай Сергей сурады. Ким билет, ошол агасын түрмөдөн чыгаруу жөнүндө келсе керек. Алым өзү байбы? Кайдан бай болот? Бир атынан башка эчтемеси жок боло турган. Ой, анда эчтеме чыкпайт, деп Сергей колун шилтеп койду. Орунбай эке, эгер мүмкүн болсо, соопчулук үчүн бир молдого кат жаздырып, Каныбекке берип жибербейлиби, деп алым ойлонуп тура калды да, эгер анча-мынча тыйын керек болсо, мен деле жардам кылайын, соопчулук үчүн, деди.
Жакшы болот. Бирок кимге жаздырабыз? Dedi Орунбай. Анда сеники үй жагында күн кыйкырып асан чакырып жаткан молдо бар эмеспи? Dedi Сергей. Ал молдо курусун. Өгүнөйнүме кат жазып бер десем болбой койгон, деп молдону жек көргөндөй Орунбай терс карады. Анда мен өзү жазат, мен орусча жазат. Анда окуп берсе орус көп табылат, деп Сергей чөнтөктөрүнө кол сала баштады. Алым жанагы орустан таяк жеп калгандыктан Сергейди жакшы көрбөй турган. Анын мынчалык эпилдешинен шек алды. Орунбайга жал карап туруп, "Жок, орусча жазууга болбойт. Балким окуп берүүгө орус табылбай калар", деди. Мен түрмөдө жаткан орустарды күн көрүп атам, деп Сергей чөнтөгүнөн бир эличе карандашын алып, Орунбайдын чоң бычагы менен учтап, тамеки орогуч кагазынан алып, эмне деп жазайын дегендей Орунбай менен Алымга карады. Мейле, кайсы молдого барып жалынат элем. Андан көрө өзүң жаз. Сен деле мага окшогон шордусуң го, деп Орунбайга жаздыра турган сөзүн даярдагандай ойлонуп калды. Кайда болсо орус чоңдук кылса, бул орус кайдан жүрүп шордуу болот деген ойду ойлоо менен Алым Орунбайга карады. Ойдат, шорубуз бар экен. Бечара чалым, шорун көп экен, деп жыгыла тура жүгүрүп келе жаткан аялды көрүп, аял экенин тааный койду да Орунбай ордунан ыргып туруп, аялын утурлады. Аялы бир кыйын укмуш менен келе жатканын сезгендиктен Алым менен Сергейлер да турушту. Эмне болду? Вай, шорум курусун. Эмне? Мамажанды Шиберге айдап кетип жатат дейт. Ким айтты? Бүгүн келинин түрмөгө барган экен. Түрмөдөн бир канча адамды айдап чыкты дейт. Караса Мамажан бизди Шиберге айдап кетип жатат. Кайыр кош болгула деп кыйкырып ыйлап жиберди дейт, деп Орунбайдын аялы күйүккөндүктөн жана ыйлагандыктан өпкөсүн баса албай энтикти. Шорум кайнаган экен го, деп бакырды да Орунбай сууну бойлоп эски шаарды көздөй жүгүрдү. Ойдат, тап анын артынан аялы жүгүрдү. Балким Каныбекти да айдап бара жаткандыр деген ой менен алардын артынан Алым да кетти. Кат жазууга даярданган Сергей ошол калоо менен селдейип, ээрчий карап туруп калды. Түрмөдөн эски шаарды көздөй кете турган жалгыз көчөнүн көрүнүшү бир паста өзгөрүлдү. Өйдө төмөн чапкылаган полицейскийлердин өкүмү күчтүү болгондуктан төө жүргүмүчтөй тарбалаңдаган арабалар, коңгуроосун шалдыраткан ак шейшептүү извозчиктер, аркы берки жүргөн адамдардын жүрүү туруусу тыйылды. Алдагандай шумдуктуу күткөнсүшүп, көчөнүн эки тарабындагы үйлөрдүн адамдары кенедей терезесинен, эшиктин тешигинен көчө тарапты карашат. Эки өзбек, эки кыргыз, бир тажик, калгандары орус, баардыгы 12 киши. Өңдөрү солуган гүлдөй саргайыңкы. Баардыгынын кийгендери боз колу, буттарында зоолу. Эриксиз кордукка, чексиз зомбулукка күнгөндөй, ким менендир көрүшүп, акыркы сөздөрүн айтууга аракет кылгандай, көздөрүн жалжылдатышып, көчөнүн эки тарабын карашат. Сокур болсо кулагы менен уксун дегенсишип, колу буттарындагы чынжырларын шылдыратышат. О, журт! Орунбайдын иниси Мамажан 10 жылга кесилет, Шиберге бара жатат, деп оң жагындагы дарбазага карап ыйламсыраган үн менен Мамажан кыйкырып жиберди. Өмүрү узун болсун, деген аялдын үнү айдалып бара жаткандарга шашпай болду. Мамажан кыйкырганда анын артындагы солдат Мамажанды мылтыктын кундагы менен бир койду да, "Ончукпа!" Мамажан бети менен жыгылып кете жаздап барып, сендиректеп кайра түзөлдү. Бул туткундарды чак түштө элдин көзүнчө айдоодон максат элдин үшүн алуу эле. Алым өлдүм талдым дегенде үйгө жетти. Эки жагын каранды. Кароодо эч ким көрүнбөгөндүктөн үйгө чуркап кирди. Алымдын кумсарган өңүн көрүп, Анархан менен Дарыяхандын жүрөктөрү оозуна тыгылды. Эмне болду, Кокуй? Жүргүлө. Түрмөдөн бир канча адамды Шиберге айдап бара жатат, дейт. Балким алардын арасында Каныбек болуу мүмкүн. Кучакташып көрүшүп колубуз менен тамак бере албасак да, көзүбүз менен көрүп калалы, деп Алым чакадагы муздак сууга умтулду. Сооронбайлар ошко жума сайын келип тургандыктан, бирде болбосо бирде кокус таанып калып чатак чыгарабы деп Анархан менен Дарыяхан көчөгө чыкканда дайыма паранжы жамына турган болушкан. Сакадай мен да абам болсо көрүп калайын дегендиктен эркинди таштаар адам жок Дарыяхан көтөрдү. Көп убакыт өткөрбөй баардыгы эски шаардагы көпүрөлөрүнүн батыш тарабына өтүштү. Бирок эл кандай эмиш-эмиш сөзү кылса калса, бирин көрүп чуркаса, бир тобу көрбөй чуркамай адаты бар эмеспи? Бир канча күнөөкөрдү Шиберге айдап бара жатат деген кабар жерден мурун
желектей желбіреп шаар içine тарағандықтан көчөнү көлдөлөң тосуп эл небак чогулган. Чогулгандардын миңден бирөө айдалып бара жаткандардын жакыны. Араңдан зорго алымдар элдин алдына чыгышты. Жаңы шаардын бери түшө бергенде кыяда 40 чакты солдат тегеректеп туткундарды айдап келе жатышты. Өңкөй боз кийимчендердин ким экендигин алыстан таанып алса да, элдин эки көзү айдалып келе жаткандарда. Элдин көпчүлүгүн көрүп чочулашканбы, жараттарын жаркылдатып, алчылантып, аттарын жулкултуп, элдин алдын тоскон полициялар көбөйүп кетти. Көпүрөнүн батыш жаккы өйүзүндө өтө бергенде сол кол тараптагы чоң чайкананын чарпаялары адамга жык толгон. Бирок бул чайкананын ээси чоң бай болгондуктан чайканада олтургандар жөнөкөй адамдар эмес, байбатча, соодагер, эшен, кожо, молдо, төрөлөрдүн тукумдары болчу. Чайкананын көчө жаккы четиндеги көк килем менен жабылган чарпаяда тарыпка үйүлгөн ак кажыр баштанышып, өңчөй боз кийинишип, баштарына селде салган бир топ молдолор отурушат. О, Куданын жакшы көргөн пенделери деп бир молдо үнүн каттуу чыгарып, элди айландыра карап, дүйнөдө эч күнөө кылбаган бир момундан беттер үнүн мукамдуу созуп, 30 күnkү орозону кармап, 5 убак намазыңды үзбөй окуп, малыңдын садагасын орозоңдун питирин бер. Кудайга кулчулук кылып, падышага накаарат кылба. Падыша Кудай эмес, Кудадан жуда эмес. Демек, падышага накаарат кылган адам же кара санап кастык кылган адам бул дүйнөдө эч качан жарыбайт. Теги дүйнөгө барганда бети кара күнөөкөр болуп, дозокко түшөт. Куданын буйругу узун, ак падышанын укуругу узун. Кимде ким кара санап кастык ойлосо, ал адам тетиги айдалып бара жаткандардын кейпин кийбей койбойт, деп молдо колу менен айдалып келе жаткандарды көрсөтүп, менин сөзүмө эл уюдубу же жокпу деген ой менен элди тегерете карап калды. Күнөөкөр кандай? Күнөөкөр кандай? Көзүңөр менен көрдүңөр. Ар балаяден сак болуш үчүн садагаңарды бердиңер, деп узун бойлуу боз чапанчан, ак селдечен бирөө колундагы патнос менен оозунан чыккан үнүн кубулжуткан болуп ырдап кое берди. Анын ырдаганына жана патнос менен үнүн кубулжугандыгына караганда, ушундай учурларда дин жомокторун айтып, динге байланыштуу ырларды ырдап, элден кайыр, садага жыйнай турган кожо, молдо эшендердин жардамчысы экендиги көрүнүп турду. Баракелде, уул экенсиң. Кан катынын күнөөлөп, мунаранын башынан таштатканын ырдаңыз. Рас, ошолоңду эрине кара санаган катындардан, падышага кастык кылган күнөөкөрлөрдүн икеяларынан баштаңыз дешип, тегерегиндеги олтургандар мактагандай ырчысына карашты. Куураган арчадай кулжуйуп олтурган молдо эшендердин жайын койгон жоолугуна туш тараптан кайыр, садакалар келип түшө баштады. Бабабек байдын уулу Каримжан жоолук жайып олтурган молдолордун жанына келип тура калды да, оң колу менен оң жаккы төш чөнтөгүнөн 10 сомдук кызыл кагазды булактатып сууруп чыкты да, эки жакты карабай көзүн сүзүп, акча кармаган колун төмөн сунду. Анын марттыгы менен байлыгы куттуктап урмат кылгандай 4 молдо жоолуктун 4 бурчунан кармап, өйдө тосо коюшту. Каримжан жоолукка акырын таштады да, сол колу менен сол жаккы төш чөнтөгүнөн күмүш саатын алып, акырын ачып кулагына тыңшап кайта салды. Сүзүлгөн калыбы менен акырын башын көтөрдү да, өзүңөрдүн жаныңар үчүн кайыр садакадан тартынбагыла айланайындар. Агайындар, кайыр садака бул дүйнөдө да, теги дүйнөдө да жанга аралжы болот. Өз жанына кайыр садака кылбай, Кудайды унуткан адамдар тетигилердей болот деп, Каримжан сол колу менен айдалып кете жаткандарды нускады. Омин, арбаледен Куда өзү сактап, ардайым Кудай сизди кем кылбасын дешип, молдолор Каримжанга карап бата кылып жиберишти. Садака үчүн Каримжандын 10 сом ташташы бардык кожо молдолордун чуулдап бата кылышы карап турган эл үчүн мурун болбогон окуя сыяктанды. Туткундарды айдап келе калышты. Теги кыргыз экен, тетиги баягы Митке тентек экен, тегиниси баягы Орунбай Кембагалдын иниси Мамажан экен дешип, күбүр-шыбыр сөз күч ала баштады. Каныбек алдыңкы катарда келе жатат. Өңүнөн азып калган. Алда кимди издегендей көздөрүн алаңдатып, элдин арасын карайт. Жалгыз Каныбек эмес, бардыгы ушнетип карашат. Кимдендир акыркы жардам сурангандай көздөрү жалдырашат. Бирок
Алардын көз карашы темир капаста жалдырап, чалгындарын жыртып, учууга зар болуп олтурган шумкардан эч айырмасы жок эле. Анархан жеңе, тигине деп алым акырын гана шыбырап Каныбекти көрсөттү. Садагам акем деп Дарыяхан ыйлап жиберди. Кантип учурашабыз деп Анархан чыдамсыздык менен алымга карады. Алым айласыз терең улутунуп койду. Дарыяхан паранчысын ачып, эркинди жогору көтөрүп, Каныбек тарапка колун нускады. Тигине атаң тигине карачы, көрдүңбү Садагаң, ошол сенин атаң деп эркинге аныктап көрсөтүүгө аракет кылгандай, өзү Каныбектин көзүнө көрүнүп, таанылууга шашкандай илгерилеп умтулду. Бирок сол тарабындагы атчан полициянын кыйкырыгы Дарыяханды чегинтүүгө аргасыз кылды. Каныбектин көзүнө көрүнүп калууга аракет кылып, Анарханда паранчысын ачты. Анын алдында Сакадай турат. Анын өңүндө кубаныч менен кайгынын белгиси аралаш турат. Мына, абам келе жатат. Аны менен көрүшөбүз, сүйлөшөбүз, бирок энемдин өлгөнүн угузабызбы же жокпу деген сыяктуу суроолор эсине эчең келип, эчең кетүүдө. Чындыгында бул өңдүү кыялдар Анархан менен Дарыяханда да жок эмес эле. Каныбек алымды көрө коюп, көптөн жоготкон жогун эми тапкандай кубанычтуу көрүнүш менен умтула. Аман эсенсиңерби? Деди. Бирок алым мындай тар жерде эмне деп жооп кайтарарын билбей, Сакадайды алдына тургузуп, Анархан менен Дарыяхандын колун кармай алып, башын ийкей, эркинди көрсөтө колун булгулады. Аңдыгандар болсо көрүп калбасын деген ой кылт эте түшкөндүктөн эки жагындагыларды жалт-жалт карай салды. Сакадай көзүн жашылдантып карап турат. Эгер Каныбек Садагаң сакайын деген үнүн чыгарса, ал бакырып жиберүүгө да даяр эле. Бирок абам азыр биз менен көрүшөт. Абам келип мени мурун өбөр бекен, же баласын мурун өбөр бекен деген ой күчтүү болгондуктан ыйлаган жок. Алымдын аракетинен Каныбек баардыгын тааныды. Жүгүрүп келип баласынын бетинен өбүп, баардыгы менен учурашууга эрксиз болуп, баардыгыңан айланайын, кош болгула. 20 жылга кеттим. Үмүт үзбөгүлө келермин, деди. Бирок анын үмүт үзбөгүлө келермин деген сөзү өтө бош, жашыган үн менен чыккандыктан акыры угулбай да калды. Бул жерге чогулган элдин баардыгы дээрлик базарга келген өзбек жана кыргыз болгондуктан Каныбектин сөзү кимге айтылып жаткандыгын эч ким байкаган жок. Каныбектер суунун батыш тарабындагы көчө менен Анжиянга кетүүчү чоң жолго карап бурулушту. Баятадан берки үмүтү ойлогон таттуу кыялы бошко чыккандай, "Жеңе, абам чын эле бизге келбейби?" деди Сакадай. "Келсе гана Садагаң" деп Анархан ыйлап жиберди. "Сен бала эмессиңби? Эчтеме дешпес, чуркап барып учураш" деди Дарыяхан. "Чурка" деди Анархан дагы. Анархандын чурка деген сөзү амалсыздын чарасы эле. Эгер Сакадай барып Каныбекке өптүрүп келсе, дал ошол Каныбек өпкөн жеринен өзү өбүү эсине түшө калды эле. "Абаке" деп Сакадай бир бакырды да Каныбекке карап тызылдаган бойдон жүгүрдү. Амалсыз жалдырап бара жаткан Каныбек Сакадай чуркап келе жатканын көрүп, уялашын кучактай алып, бууруна кысып, бир эмес 1000 өбүүгө даяр болуп, колун жайып, бурулуп тура калды. Сакадай жолун торогон полицейлерден буйтап отуруп, Каныбекке эшик төрдөй калганда, туткундарды айдап бара жаткан солдаттардын бири Сакадайды тосуп туруп, кайра ыргытып жиберди. Аркы жакта бара жаткан солдат Каныбекти желкеден айдап жөнөдү. Сакадай тура калып, дагы умтулганда, бери жакта чуркап барган полицей Сакадайды колдон алып ыргытты. Сакадай чыңырып барып, буртулдаган чаң арасына жатып калды. Артынан бир ак сакал орус чуркап келип, Сакадайды жерден көтөрүп ала койду. Сакадайдын айрылган бетинен аккан каны, чырылдаган үнү көрүп тургандардын көз жашын эрксиз төктү. Бетинен кан агып, эскилүү ак көйнөгүн кызыл ала кан кылган бир өзбек чуркап келип, орус чалдын колундагы Сакадайды ала коюп, "Ыйлаба кызым, о бечара" деди кызды сооротуп. Бул Мамажанга учурашам деп умтулуп, полицейге бетин айра чаптырып алган Орунбай эле. Орунбайдын аркасынан аялы, келини, Анархан, Дарыяхан, алымдар бара жатты. Алар менен бирге 4 жашар эркек баласын жетелеп, ботодой боздоп бир орус аял менен жанагы чал келе жатты. Муңдууларга муюшуп, кайгыларын бөлүшө тартышуучудай, кайгырган сөздөрүн айткан болушуп, көп эркек, көп аялдар көз жаштарын төгүп келе жатышты. Муңдуулардын мукамдуу үнү, буркураган күйдүргү сөздөрү көргөндөрдүн көз жашын төгүп, көңүлдөрүн жарадар кылды. Капастагы шумкарлар болсо алдагайда алыстап, Сулайман тоосунун түндүк тарабы менен
batышqa qarap burulup görünbey kaldy. Tutkunдар sırrı keyinki bölümlerde.